Бул аптада Кытайда дрондор жарышы өтүп, ондогон учкучсуз аппараттар асманда жарышты. Мелдеште 16 жаштагы түштүк кореялык Чан Хён Кан 31 өлкөдөн келген 100дөн ашуун катышуучуну жеңип, дүйнөлүк дрон жарышында чемпион болду. Жарыш учурунда аппараттары тосмолорго тийбеш үчүн катышуучулар атайын жабдыктарды кийип, дрондорун саатына 180 чакырым ылдамдыкта учурушкан. Аба ырайына көз карандысыз космостогу дыйканчылык тууралуу айта кетели. Дыйкандар жыл бою жер жемиштерди тигинен өстүрөт. Мындай күнөсканага топурак да, өсүмдүктөргө себилчү дары дармек да керек эмес. Ошондуктан ал экологиялык жактан таза болуп эсептелинет. Түс өзгөрүп турган атайын жарыктар түшүмдүн эртерээк жетилишине жардам берет экен. Кагаздан жасалган оригами фигуралары кооз көрүнгөнү менен анын учтарын туура бүктөө бир аз татаал иш. Учурда АКШдагы Түндүк Каролина мамлекеттик университетинде өзү бүктөлүүчү атайын механикалык кагазды ойлоп табышты. Ага адамдын колдору тийбесе да жылуулукту колдонуп 2 өлчөмдүү фигураларды 3 өлчөмдүү фигураларга айландыра алат. Бул жабышкан аппарат жутканда кыйналган адамдарга жардам берет экен. Атайын сенсор жабышкыдай болуп жасалган. Ал булчуңдун активдүүлүгүн өлчөп, маалыматты түз дарыгерге жөнөтөт. Дарыгерлер болсо бейтапты кантип дарылоо керектигин биле алат. Велосипедиңизди же самокатыңызды жоготуп көрдүңүз беле? Мындай лунар аттуу из кууган каражаттын жардамында аппаратыңыздын так жайгашкан жерин билсеңиз болот. Аны Ирландиядагы самокаттарды ижарага берген компания сынап көрүп, айдоочу кайда жүргөнүн жана сак-саламат айдап жүрөбү же жоктугун биле алат. Эгер ал уурдалса же таштап кетишсе, аны оңой эле таап алуу мүмкүн экен.